Ассалому алейкум барыңыздарга, Апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биз сиздер менен Озо жарга өзгөчө даамдуу тамак жасайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алгач 500 грамм этти саманча кылып турап алуу керек. Өзүңүздөр каалаганча көбүрөөк же азыраак кошсоңуздар болот. Андан кийин пиязды турап алабыз. Болгарский перецти 4 бурчтук формада турап алуу керек. Андан соң жашылын да ошентип турап алдык. Казаныбызга өсүмдүк майдан куябыз. Май кызыгандан соң этти салып кууруп алабыз. Кичине кууруп алгандан соң пиязды да салып аралаштырып кууруйбуз. Кичине туз сээп коебуз. Андан соң болгарский перецти да салабыз. 1 аш кашыкта томат пастасын салып аралаштырабыз. Кара мурч, кориандр кошуп алабыз. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга карап. Эми куурулуп бүткөндөн соң азыктарыбызды көмгөнчө суу куябыз. Суу куйгандан соң жүгөрүнү салып алабыз. Жакшылап аралаштырып алып, акырын кайнатып баштайбыз. Башка идишке өсүмдүк майынан куюп, ушундай саманча болгон макаронду кызартып кууруп алуу керек. Тынбай аралаштырып туруш керек болот, антпесе бирдей болуп куурулбайт. Эми жууп тазаланып алынган күрүчтү салып, туздан сээп, бир аз эле аралаштырып кууруйбуз. Андан соң сууну куябыз. Сууну көмгөнчө куюш керек болот. Үстүн жаап, дымдап, сууну тартып алышын күтөбүз. Орто температурада сууну тартып алды. Андан соң ортого үйүп, дагы төмөнкү температурада дымдап коебуз. Мына күрүчүбүз бышып даяр болду. Эми кооздош үчүн биз кичинекей чыныга салып алабыз. Андан соң аны тарелкабызга көмкөрөбүз. Мына тамагыбыз дымдалып даяр болду. Көк чөптөрдү сээп коебуз. Даяр болгон тамакты тарелкабызга сүзүп баштайбыз. Мына ушундай Озо жарга даамдуу тамак жасадык. Жакса, лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар. Ошондой эле каналыбызда жаңы болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолордо амандашканча саламатта калыңыздар.